Шамурза Бөрүкулов, Бакиевдин иш билгилигин Беларусь эли да баалап жатышат. Facebook социалдык тармагынын колдонуучусу Шамурза Бөрүкулов Белоруссиянын президенти Александр Лукашенконун Курманбек Бакиевке берген жер тилкеси тууралуу билдирүү жазып чыкты. Шамурза Бөрүкуловдун билдирүүсү төмөндө өзгөртүүсүз берилет. Өзүбүз баалабаган адамды өзгөлөр баалап жатат. Лукашенко деле жөн жерден жер бере койбойт. Себеби ал жерде бизге салыштырмалуу мыйзам так иштейт. Лукашенкону деле сындаган, бутунан тарткан, аңдыган оппозициясы. Жеке душмандары бар. Каяктагы кыргызга жер бердиң дешип айтып чыгышат. Демек Бакиевдин иш билгилигин Беларусь эли да баалап жатат. Мүмкүн ал жерде да инвесторлорду чакырып Белоруссиянын бюджетине пайдасы тийип жаткандар. Себеби Бакиев иштин көзүн билген, жоктон барды жараткан, адамдар менен сүйлөшө иштеше билген мырза киши жана чыныгы Кудай берген лидер эле. Бакиев иштеп турганда азыр Кыргызстанды таанып болбой калат элек. Бул чычалабай моюнга ала турган чындык. Өткөндө бир жугундукор Лукашенко өлсө Бакиевин каякка барат эле деп мага суроо айтып пикир жазып жаткан. Ошол жугундукорго жооп болуп, Лукашенконун Бакиевке жерди түбөлүк колдонууга, тамыз алууга бергендиге жооп болот. Тооба кылдым. Атамбаевдин жугундукорлору да дал өзүндөй арам ойлонушат. Атамбаев бир жылы бир аз чыдап туралы. Каримов картайды, 4 жылдан кийин өлөт. Андан соң ошол чек ара маселесин чечебиз деген эле. Буларды да Лукашенко качан чечегальтика болуп кетет экен деп аңдып жүрүшсө керек. Бирөөлөрдүн өлүмүн аңдыгандары да окшош булардын. Жаман ойлорунда Лукашенко бирдеме болсо Бакиев колубузга түшөт дешип, чүч параны кам санап жүрүшсө керек. Кудай буйруса аз калды. Заман оңолуп акыйкат күндөр келсе, Курманбек өзүнүн туулган жерине, эмгеги сиңген өлкөсүнө, аны сыйлап күтүп жаткан элине кайтып келет. Ал күндөр алыс эмес деп жазып чыккан Назар Ньюс. Жаркынай аянчы. Атамбаевдин уулу саясатка аралашып, көп саясатчынын жүзүн ачат. Экс-президент Алмазбек Атамбаев 11 жылга кесилди. Өкүм өзгөрөбү? Жок, өкүм күчүндө калат. Бирок жакын арада Атамбаевдин ден соолугу начарлап, инсульт алышы мүмкүн. Анткени абалы оор, аны өзү жашырып жатат. Кийинчерээк ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылат. Мына ушундан кийин анын уулу саясатка аралашып, Атамбаевдин атын сатып пайда көргөн бир топ депутаттардын жүзүн ачат. Алар азыр жабылуу аяк ачылбайт деп ойлоп жүрүшөт. Коронавирусту 25 секундада жок кылуу ыкмасы табылды. Бостон университетинин улуттук инфекциялык оорулар лабораториясынын окумуштуулары Сингиф компаниясы менен бирге коронавирустук инфекцияны 25 секундда жок кылуунун жолун табышты. Бул тууралуу Российская газета изилдөөгө шилтеме берүү менен жазды. Атайын лампалардын ультрафиолет нурлануусунан SARS-CoV-2 алсыз боло тургандыгын белгиледи. Эксперимент учурунда адистер вирус менен булганган материалды ар кандай дозада лампалардан чыккан ультрафиолет нурлары менен дарылашкан. 1 чарчы сантиметрге 5 мегаджоулдан турган дозада 6 секундада коронавирустун таралышы 99%га төмөндөгөнү белгилүү болду. 1 чарчы сантиметрге дозаны 22 мегаджоулга көбөйткөндө вирус 25 секундада дээрлик толугу менен жок болуп кеткен. Июнь айынын башында америкалык жана Кытай лимпоздору адамдар коронавирустун антителолорун эч качан пайда кыла алышпайт. Кээ бир учурларда бейтап айыгып кеткенден кийин жок болуп кетет деген тыянакты айтышкан. Эксперттер мындай жыйынтыкка коронавирустун очогу болгон Ухандагы медицина кызматкерлердин иммунитетинин пайда болушун изилдөө менен келишкен. Дарыгерлер инфекция менен ооругандар менен түздөн-түз байланышта болушкан. Изилденген 23 000 дарыгердин кеминде 4төн бири коронавирусту жуктурушу мүмкүн экени аныкталган. Бирок 4% гана антителолорду иштеп чыккан. Штаб өзгөчө абал режимин талкуулап чечим кабыл алды. Кыргызстанда өзгөчө абал режимин киргизүүгө зарылчылык жок деген чечим кабыл алынды. Бул туурасында саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында кайрадан карантиндик чектөөлөр киргизилбейт, бирок санитардык нормалардын аткарылышына көзөмөл күчөтүлөт. Премьер-министр Кубатбек Бороновдун жетекчилиги астында штабта жыйын өтүп, өзгөчө абал киргизүүнүн кажети жок деген чечим кабыл алынды. Бирок бир канча тапшырмалар берилди. Биринчиден, мамлекеттик кызматкерлердин мүмкүн болушунча аралыктан иштетүүнү карап көрүш керек. Экинчиден, Ош, Бишкек жана чоң шаарларда көзөмөлдү күчөтүү боюнча иштер тапшырылды, деди Каратаев. Мындан сырткары, саламаттыкты сактоо министрлигине эл арасында санитардык нормаларды сактоо боюнча системалык иштерди күчөтүү боюнча катуу тапшырмалар берилген.
Өлкөдө COVID-19 жуктуруп алгандардын жалпы саны 4204кө жетти. Анын ичинен 2162 айыгып чыкса, тилекке каршы оорудан 43 киши каза тапты. Президенттик аппараттын дагы 8 кызматкеринен COVID-19 аныкталды. Кыргыз Республикасынын делегация курамында коронавирус жуктуруп алгандар аныкталгандыгына байланыштуу Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын бардык кызматкерлери илдетке карата анализ тапшырышты. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы жазып чыкты. Анализдердин жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын 8 кызматкеринде байланышта болгон адамдарда коронавирус инфекциясы бар экени тастыкталды. Белгилей кетсек, бул илдеттин мүнөзүн жана биринчи анализдеги күмөндүү учурларды эске алуу менен бардык кызматкерлер кайрадан анализ тапшырышат. Ага жараша жыйынтыктар өзгөрүшү мүмкүн. Санитардык эпидемиологиялык иш-чаралардын алгоритмине ылайык илдет белгилери жок өтүп жаткандыгын эске алуу менен алардын баары үйдө обочолонууда болуп дарыланышат. Аппараттын көпчүлүк кызматкерлери алыстатылган тартипте иштөөсүн улантышууда. Курмангазы Азыкбаев, депутат Гүлшат Асылбаева кыргыз элинин душманы. Кыргыз Республикасынын эл артисти музыкант Курмангазы Азыкбаев Жогорку кеңештин өнүгүү фракциясынын депутаты Гүлшат Асылбаеваны мокочо деп атап, анын көчүп кетүүсүн талап кылды. Бул тууралуу музыкант Facebook'тагы баракчасы аркылуу видео кайрылуу жолдогон. Айым деп атагандан да коркуп атам, ошол эле катында. Бул кыргыз элинин душманы болуп атпайбы? Кыргыз элинин салтын, тилин, наркын билбеген катынды ошол жакка алып барып эмне кыласыңар? Мындай катындарды көргөндө жүрөгү ооруп атат. Эмне үчүн бизди мына ушундай катындар башкарышы керек? Бизде сөз эркиндиги деген бар да, кыргыз элине залака тийгизип жүрөт, көчүп кетсин мындан көрө, деди ал. Белгилей кетсек, кечээ 25-июнда парламентте маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору колдоого ээ болгон. Бул долбоорду 79 депутат макул деп колдосо, 10 депутат каршы добуш берди. Кечээ Жогорку кеңештин алдында бул мыйзам долбооруна каршы тынчтык митинги болуп өткөн. Ошондой эле долбоордун авторлору Гүлшат Асылбаева жана Айнура Усмоновага карата социалдык тармактарда мандатты тапшыр аттуу флешмоб орун алууда. Жеңиш Молдахматов Ак үйдүн алдынан кезигебиз деп бийликке сес көрсөттү. Замандаш партиясынын лидери Жеңиш Молдахматов өзүнүн Facebook'тагы баракчасынан Ак үйдүн алдынан кезигебиз деп билдирүү жазып чыкты. Сыртта болуп жаңы шаарга келдим. Сөз эркиндигин чектөөгө байланыштуу мыйзамдын Жогорку кеңеште каралып жатканы, элдин күчү менен жеткен эркиндигибизге болгон чоң сокку. Тынч турган элди козгоп тим койбоп турсуңар. Мыйзам кабыл алынса, Ак үйдүн алдында кезигишебиз деп партия лидери жазып чыкты. 25-июнда Ак үйдүн алдында сөз эркиндиги жана интернетти чектөөгө каршы пикет өттү. Бул иш-чараны уюштуруу демилгеси акыркы күндөрү социалдык тармактарда көтөрүлүп, жарандык активисттер, укук коргоочулар жана катардагы жарандар бүгүн чогулууну чечишкен. Алардын айтымында, эгер парламентте талкууланып жаткан маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам кабыл алынса, интернетте өз пикирин ачык айтып чыккан адам экстремист деп таанылып, ага чара көрүлүшү ыктымал экени белгилешти. Жанар Акаев кетер алдында элдин маанайын түшүрүп, системдик ката кетирип жатабыз. Интернетте көзөмөлдөө бүгүн техникалык жактан таптакыр мүмкүн эмес. Суроо жараткан жагдайлары көп. Мыйзам долбоору менен демилгечилер элдин бийликке каршы маанайын күчөтүп жатат. Мындай пикирин депутат Жанар Акаев маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулап жатканда билдирди. Акаевдин бир катар суроолоруна документтин демилгечиси Гүлшат Асылбаева так жооп бере алган жок. Мисалы, мыйзам өтсө, фейктерге кандай жаза колдонулушу мүмкүн? Эч кандай жаза аныкталган эмес. Анда мыйзамды эмнеге кабыл алып жатабыз? Жөн эле элдин бийликке каршы маанайын курчутуп жатыппыз да. Мыйзамдар жетиштүү. Эгер кимдир бирөө мыйзам бузса, азыр деле келип жоопко тартып жатат. Эгер өзүнүн атынан жазса, кечирим суратсаңар, анан алар коркот. Эми баарыбызды жамандайт. Фейктер мени көрдөн алып жерге, жерден алып көргө салат. Бирок баарыбыз саясатка келген соң чыдашыбыз керек, коркпошубуз керек. 5 жыл ичинде тыйыш керек, чектеш керек деген маселелерди абдан көп карадык. Туура эмес, элдин назарына калып жатабыз, деди Акаев. Эл өкүлү ошондой эле интернеттеги фейктерди аныктоо техникалык жактан мүмкүн эместигин кошумчалады. Жөн эле убарагерчиликке түшүп, кетер алдында элдин маанайын түшүрүп жатабыз. Жөнөкөй жаңылбай турган жерден жаңылып, системдик жактан ката кетирип жатабыз, деп кошумчалады Акаев.